Assalamu alaikum достор, каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздерге аш плов даярдап көрсөтөм. Көбүнчө эрте жазда мына ушундай жүзүм жалбырагына оролгон долма даярдап жеп туруңуз. Бул да витаминге бай азыктардын катарына кирет. Анда баштадык. Керектүү азыктардын баарын алдын ала туурап даярдап алганмын. Пияз, чеснок, болгарский савис, эт, туз, зире, өсүмдүк майы керек болот. Албетте үй бүлөнүн санына жараша азайтып, көбөйтүп даярдасаңыз болот. Этибизди кызарганча кууруп алыңыз. Эт кызарганда пиязды салып кууруп алыңыз кызарганча. Кызарган пияздын үстүнө савизди салып 2-3 мүнөт аралаштырып кууруп алып, 1 литр сууну куйдум. Тузуну салып, чеснок, болгарскийди салып кайнаганча эми жүзүм жалбырагына фарш даярдайбыз долма үчүн. Татымына жараша туз, зире, паприка, перестерди кошуп, бир аз өсүмдүк майын куюп, фаршыбызды даяр кылдык. Мынакей жүзүм жалбырагын жууп тазалап, үстүнөн кайнак сууну куюп, цветин өзгөрткөнчө бир аз күтөбүз. Суусун төгүп, жалбырактарды тизип алабыз. Албетте мына ушинтип даярдасаңыз, ашыбыздын бетине жүзүм жалбырагынын цвети өтүп калбайт. Өтө сонун даамдуу болот. Фаршты салып, жүзүм жалбырагын ороп чыгабыз. Баарын ушинтип даярдап алган соң, ийнеге жипти өткөзүп, мончок сыяктуу кылып тизип алабыз. Албетте сиз да мурда муну даярдап жасап жүргөнсүз. Мынакей даяр болду. Кайнап жаткан зирбеге салып, жай отто кайнатып алабыз. Секин кайнап чыгып жатат. Эми ичиндеги чеснок, болгарский жүзүмдү алып, жуулган күрүчүбүздү салып алабыз. Мынакей зирени салып, бир аз суусу бар учурда дымга коебуз. 15 минутада даяр болду. Мынакей тамагыңыздар таттуу болсун. Эгер видеом жакса, сөзсүз лайк басып, жакындарыңыз менен бөлүшө кетиңиз. Каналымда биринчи болуп жатсаңыз, жаңы болсоңуз, сөзсүз түрдө подписаться кнопкасын басып, коңгуроо кагууну унутпаңыз. Каналыма жаңы видео чыкса, биринчилерден болуп көрөсүз. Видеону аягына чейин көргөнүңүз үчүн чоң рахмат. Кийинки видеодон амандашканча